Дүйнө жүзү боюнча биринчи орунда турган крипто биржа бул Binance биржасы болуп саналат. Функциялары көп жана жөнөкөй. Бүгүн ушул видеодо биз Binance биржасына катталабыз жана верификациядан өтөбүз. Сиздер менен мен Мира Жолдошева. Каналыма катталып, лайк басып, комментарий жазганды унутпаңыздар. Анда эмесе кеттик достор. Эң алгач эле биз Binance биржасында регистрация болуш үчүн ушул видеонун описаниясында же болбосо комментарийинде турган ссылка аркылуу киребиз. Киргенде ушундай терезеге туш болобуз. Андан кийин бул жерде регистрация с помощью электронной почта или телефон деп турат. Ушул телефон же электронный почта деген сары баскычты басабыз. Андан кийин сиздер бул жерде электронный почта менен же болбосо телефон аркылуу катталсаңыздар болот. Бирок ар бир Binance биржасына бул эки нерсени тең биз бул жака туташтырышыбыз керек. Эгерде сиздер электронный почта менен катталган болсоңуздар, анда катталып бүтүп ичине киргенден кийин номер телефонду сөзсүз улашыңыздар керек. Эгер номер телефон менен катталсаңыздар, анда электронный почтаны да улаганга туура келет. Ошондуктан эч кандай айырмачылыгы жок. Сөзсүз түрдө экөөнүн бирөөсүн жазып каттала бересиздер. Мисалы бул жерде биз бир почтабызды жазайлы. Почтабызды жазабыз. Жолдошева Мира gmail.com. Андан кийин бул реферальный ID тийбейбиз. Ушундай туруш керек. Окей. Андан кийин бул жердеги далее деген баскычты басабыз. Өзүңүздөр көргөндөй эле Binance биржасы 2017-жылдан бери иштеп келе жатат. Далени басабыз. Далени баскандан кийин бир аз күтө турабыз. Андан соң бул жерде код жөнөт деген баскыч болот. Мен азыр видео түшпөй калды. Ушул жерди басасыздар. Ушул жерди баскандан кийин биздин могу жазылган электронный почтабызга код барат. Ошол кодду алып келебиз. Мынакей достор, электронный почтаны ачсаңыздар, Binance дегенден барат. Ушунун ичин ачасыздар. Андан кийин бул жерде турган 359212 деген кодду бул жака жазабыз. Жазгандан кийин бул отправить деген баскычты басабыз. Андан кийин бул жерге пароль создавать этебиз. Парольду дагы создавать эткенде мындай чоң тамга, андан кичинекей тамга цифра кошобуз. Анан бир символ кошобуз. Мынакей. Мындай кылып туруп бир символ кошобуз. Мисалы долларды кошуп коелу. Пароль создавать эткенде мисалы ушундай кылып түзүшүңүздөр керек. Чоң тамга, кичинекей тамга, цифра плюс символ болуш керек да. Андан кийин бул далее баскычты басабыз. Басканда бизге сиз аккаунт түздүңүз деп чыгат. Готово дегенди басып коебуз. Мынакей, биз Binance биржасына катталып алдык. Эми биздин мындан кийинки ишибиз бул жерде верификациядан өтүү болуп саналат. Верификациядан өтүш үчүн биз приложение аркылуу өтсөк болот. Эгер приложениясын жүктөй элек болсоңуздар, Play Market аркылуу жүктөп коюңуздар, либо ушул браузерде кала берем деген экөөнүн бирөөсү тандасаңыздар болот. Азыр биз приложение аркылуу өткөндү тандайлы. Приложенияны көчүрүп алгандан кийин биз бул жерде регистрация и войти дегенди басып киришибиз керек. Войти дегенге биз өзүбүздүн электрон почтаны жазабыз. Мынакей, далее басабыз. Андан кийин түзүлгөн паролубузду жазабыз. Мынакей достор, бул пароль сураган жерге жазабыз. Бул жерден дагы проверка үчүн приложенияга кириш үчүн код сурайт. Код кетти деди. Азыр кодду алып келебиз. Мынакей, бул жерди карасак, дагы Binance'дан код келди. Ошол кодду алып барабыз. 877786. Окей. Жазганда эле өзү автоматически бул жака кирип кетет. Эми верификациядан өтүшүбүз керек. Эмне үчүн верификациядан өтүш керек? Себеби бир биржага бир гана адам бир паспорт менен катталыш керек да. Дагы мен
башка аккаунттарды ачып дагы паспорт менен верификациядан өткөнгө болбойт мага. Мен бир гана почта, бир гана телефон номер ачып өзүмүн бир гана жолу аккаунт түзө алам. Ошондуктан көпчүлүк адамдар көп аккаунттарды түзбөш үчүн бизге ушул верификация системасын киргизген. Ошондуктан сөзсүз түрдө верификациядан өтүп, ишенимдүү түрдө колдонсок болот. Эми бул жерде Кыргызстан тандайбыз, андан кийин продолжить кылабыз. Эми бул жерге полный имя жазабыз. Паспортто кандай болсо имя, отчество, фамилия баардыгын жазабыз. Андан кийин продолжить басабыз. Андан кийин страна дегенге кайрадан Кыргызстанды белгилеп продолжить кылабыз. Бул жерге дата рождения жазабыз. Биринчи годду жазышыбыз керек экен. Анан месяц, андан кийин денди жазабыз. Продолжить басабыз. Адрес проживанияга жазабыз. Бул жерге мисалы кандай адресиңиздер болсо ошону жазасыздар. Мырзаке, Кыргызстан, меники. Мынакей ушул чыккан адрести эле коебуз. Андан кийин почтовый индекс. Почтовый индексти Google'дан издейбиз. Мынакей достор, Мырзаке почтовый индекс десеңиздер эле чыгып берет. Мына 723614. Ушуну бул жака жазабыз. 723614 деп жазабыз. Андан кийин кайрадан продолжить басабыз. Эми сиздер верификациядан ID карта аркылуу, паспорт аркылуу же водительский право аркылуу өтсөңүздөр болот. Мисалы сиз ID карта менен өтөм десеңиздер, анда ID картаны белгилеп продолжить деп басасыздар. Эми бул жерде ID картанын оң бетин тартабыз, продолжить кылып оң бетин сүрөткө тартабыз. Андан кийин сол бетин сүрөткө тартабыз. Андан кийин селфи кылабыз өзүбүздө. Селфи кылганда бир секретин айтып коеюн. Мындай өтө жарык жерге эмес, күндүз өтсөңүздөр, мындай бет түзүлүшүңүздөр тонук, жакшынакай көрүнүш керек. Ошондо сиздер верификациядан тез өтө аласыздар. Верификация селфи учурунда мисалы оозуңуздарды ачып жабышка туура келип калышы мүмкүн. Өзү айтат, оозуңду ач жап, же болбосо башыңы оңго солго кыл, өдө ылдый кыл деген тапшырмаларды бериши мүмкүн. Ошондой учурда ошентип коесуздар. Андан кийин отправить деген басканда эле проверкага кетет. Мен уже башында аккаунтум бар болгон үчүн ал баскычтарды көрсөтүп бере албайм сиздерге. Мынакей достор, верификациядан өткөндө бул жериңиздер верифицирован деп жазылып калат. Бул ID сиздердин Binance ID'ңиздер. Бул сиздердин Binance логиниңиздер болуп саналат. Эгерде башкача бир аттар жазылса, буну кирип өзгөртүп алсаңыздар болот. Мына ушундай жеңил жолдор менен биз Binance биржасына катталып жана верификациядан өтүп алдык. Жана да Binance'тын ичинде көптөгөн жолдор менен акча таап иштесек болот. Вложение и без вложения дагы иштей турган жерлери бар. Мына ушуларды үйрөнгүңүздөр келсе, анда биздин Binance практикумуна катышсаңыздар болот. Binance биржасынын ичинде аябай функциялар абдан көп. Бунун ичинде airdrop бөлүмү бар, мероприятиялар бөлүмү бар, торговлянын түрлөрү бар, онлайн обменник бар, ичинде launchpad, launchpool, депозит, инвестиция, стейкинг бүт баары бар. Ушулардын баардыгын ошол Binance практикумунда үйрөнө аласыздар. Эгерде ушундай практикумга катышкыңыздар келсе, анда описанияда турган номерлерге кайрылыңыздар. Бул видеонун аягына чейин көргөнүңүздөр үчүн чоң рахмат. Комментарийге өз ой пикириңиздерди жазып кетиңиздер. Мен Binance'га катталдым, же мурда катталган болчумун, эми катталамын, жана башка ушундай сөздөрдөн жазсаңыздар болот.